Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мен түндө мага бир эки смстер келген да. Мурдагы түнү Жалал-Абадта Салы Ибраим Ташбаев деген киши бар. Анын Кыргызнефтегазда иштеген, аябай байыган, ичкен, жеген, тиги бу деген маалыматтар келген. Анан мен жазгам. Кечинде ошол замат эле Салы Ибраим деген киши бар экен, коррупционер, тиги бу деп атышат. Тиги Кыргызнефтегазда 25 жыл тоногон экен. Ушул киши боюнча маалыматыңар болсо берип койгула, смело жаза бергиле деп жазгам. Анан мага толтура смстер келди. Ал киши көрсө, эми азыр ойлоп көрсөм, муну Ташиевдин тарапташтары мага ыргытыптыр да, мындай эме катарычы, күрчөк катары. Не дейт экен дегенчи. Короче, Жалал-Абадта Ташиевден башка дагы кишилер бар дегендей кылып. Короче, мындай экен. Салы Ибраим Ташбаев деген киши действительно Кыргызнефтегазда 25 жыл иштептир. Ар бир бийликтин тушунда абдан жакшы мамиледе болуптур. Анан кийин Ташиевдер эми оппозицияда болот, бир пропозицияда болот, бир аяка секирет, бияка секирет. Эми Ташиев маймыл болсо элдин баары эле маймыл болуп ары бери секире албайт да, туурабы? Анан ошентип бийлик менен иштешчү экен. Келген бийликтердин баары менен иштешет экен, мамилеси жакшы экен. Акчаны да жасаптыр, кадыр барыкты да топтоптур. Анан эмне болот? Анан Ташиевдер бийликке келет. Өчөшүп калыптыр көрсө. Камчыбек Ташиев аябай өчөшүп калыптыр. Анан бийликке келет. Бийликке келгенден кийин анан ошол жерден Ташбаевдардын ташын талкан кылыптыр, кыскасы. Мындайча айтканда, болгон толгон мүлкүн, жерин, мүлктөрүн, акчасын баарын тартып алыптыр. Кыскасы аябай кустурганда дагы мындай аябай эле тегиздеп салыптыр да. 75 жаштагы кишини, ошол Салы Ибраим Ташбаев деген кишини камап, аябай кустуруп, анан жанагы Салима Ташиева атындагы Барпыдагы роддом аябай сонун условиясы менен салынбады эле, баарыбыз сүйүнгөнбүз да. Азыр деле мен ошол абдан жакшы салынган да, өзү жакшы иш болгон. Анан ошол роддомду ошол Ташбаевке кустуруп туруп, салдырып туруп, анан өзүнүн апасынын атын коюп алыптыр. Эми бул обиднабы? Мындайча айтканда обидно да. Мен апасынын жаткан жери жайлоосун, энелердин баардыгы ыйык, энелерге бир нерсе деп айтканга акыбыз жок. Бул жерде маселе Ташиевдин өзүндө. Анан өзүн камайт. Анын баласы Сейит деген баласы бар экен. Ал болсо немени көздөп, Казакстанды көздөп качат. Казакстанга барса, ал жерден иммиграционный полиция, иммиграционный немени, этиканы, эрежени жана мыйзамды буздуң деп туруп аны камаптыр. Ал жерден ал запкы көрөт, бул жактан атасы запкы көрөт. Анан ошо менен жанагы администрациянын аймагында турган бир неме бар да, азыркы жаңы курулган администрациянын аймагында медресе курган экен. Анысын алып ал жерге администрациянын имараты түшүптүр, эми алго мейли, мамлекеттик керектөөгө жумшалган нерсе экен. Анан нар жагында бир жерди алып туруп, ал жерге ГИКтин үйлөрүн салыптыр. Андан тышкары жанантип миллиондоп кустуруп туруп, эми жанагы роддом канча миллион долларлык болот. Ал дагы чоң акчага курулду да, туурабы? Ичинде условия, оборудование, жатаканасы, тиги бу жана койка-мойка, тиги тез жардам машинасы, аркы беркиси, кыскасы медперсоналдардын бүт условияларын түзүп, сонун кылып курган да, ошонун баардыгына миллиондогон акча кеткен. Андан тышкары дагы кыскасы кылбаганын баарын кылыптыр да. Анан мен ошолордун баардык маалыматтарды алгандан кийин тияка бияка дагы мен тааныштарыма чалып тактап, ушундайбы деп маалыматтарды тактап, андан кийин анан өзүм эле ошол постту өзүм эле жаап койдум. Сразу түшүндүм, мен бул постты өчүрөм деп жазып туруп, анан кийин өчүрүп койдум. Анан эмне болду? Анан баягы Ташиевчилерге Кудай берди. Вот Жалал-Абадты тоногон Ташбаевди эмнеге жаза албайсың, сен эмне коркуттубу, анттиби, минттиби? Анан кийин сени тиги немеге Жалал-Абадка алып барган Абдуманап Абдувакапов деген киши сени тиги өчүртүп койду, анттиби, минттиби деген сыяктуу бир калп маалыматтардын баарын чыгарып атышат. Биринчиден Айткеев
Абдувахап Абдуманаповдун эмес, президенттин да сөзүн укпайт, министрдин да сөзүн укпайт. Анан кийин карапайым анча мынча кызматта отурган кишилердин сөзүн угуп чуркап кете турган мен жок. Ошон үчүн көкпеттенип канчадан бери ортого кимиси түшсө дагы мен ошол оюман кайтпай до конца соготам Ташиевтердичи. Себеби дегенде бул Ташиевтер бул Кыргызстандын тарыхында бир өзгөчө тамга менен жазыла турган, мындай өзгөчө бир таң калыштуу тамга менен жазыла турган ушундай бир эмелер, адамдар экинчи ушундай оору кайталанбасын деп мен жазып атам. Анан ушундай суроо келгенде мен суроо таштадым. Анан этегинде маалыматтарды угуп мындай жыйынтыкка келдим да. Убагында иштеген экен, акчаны чогулткан экен, бийликтер менен жакшы болгон экен. Бирок Ташиев муну кустуруп, эселеп кустуруп, больницага камап, үй бүлөсү менен куугунтуктап, кылбаганын баарын кылып, көрбөгөндүн баарын көрсөтүп, кыскасы реабилитация кылыптыр Ташиев буларды. Ошол жегенинен канча эсе, балким 5 эсеби, 10 эсеби кыскасы кусуп бериптир, төгүп бериптир. Эгерде Кыргызстанда баягы анан ошол кылган нерселерин көрүп, ошол 75 жаштагы аксакалдын сүрөтүн коюшту ошол жерде. Анан мен ал кишини мен билбейм какта экенинчи. Эгерде ал киши болсо, байланышып койсун мага. Саляке дешет экен, Саляке Ташбаев аксакал. Эгер ушул эфирди көрүп калган болсо, бирөө жарым жибергендирим ал кишиге дагы. Байланышып койсун мага. Мен ал киши менен эфир кылам. Эфир кылып, эмне болгондорун баарын до конца баардыгын сураганга даярмын. Анан бул жерде Ташиевдин жанагы жалданма иттерине, жалданма кандектерине баягы кечирип койгула, бирок силер кандектерсиңар дем. Жаз десе жазасыңар, токто десе токтойсуңар, комментарий менен капта десе каптайсыңар, сөк десе сөгөсүңөр, стоп десе стоп болосуңар. Ошон үчүн силерге башкача ат жарашпайт. Анан ошол мен болбосом силерге кожоюнуңар акча төлөп мени каралатмак эмес. Бүгүн жанагы 8 миллион долларлык коррупциялык схема менен курулган тиги үйдү жасалма документ менен тетиги Орто Сайга куруп алган үйдү чыгардым эле. Ошондон кийин болгон толгон жана фейктердин баардыгы кетип, мен бир эски сүрөттөрдүн баардыгы ар кайсы коомдук ишмерлер менен, экс-президенттер менен түшкөн сүрөттөрдүн баардыгын алып чыгып алып, уртепкиге алып жыргап атышат. Ошентип уртепкиге алып акча жасап алгыла. Мындай убакта Ташиевтер силерге иттин тезегин да бербейт. Эгер мен болбосом, Ташиев силерге акча төлөмөк эмес. Сыртыңардан сөксөңөр дагы ичиңерден рахмат айтып койгула. Айткеев сага рахмат. Сен болбосоң гав деп биз акча албайт болчубуз. Бизди тиги забортон таштап койгон деп ичиңерден ыраазы болуп койгула. Анан Салы Ибраим Ташбаев деген кишини жанчып, кыскасы реабилитация кылыптыр. Мен ошонун баарын түшүнүп эле өзүм эле өчүрүп койдум. Аксакалды аядым. Мен ал кишини бир жаш, мен дардайган, бир ичи семиз, мындай үлтүйгөн, анан кийин ушундай бир грозный, Ташиевке окшогон бир жулунган, бир лакылдаган бирөө деп элестеткем. Көрсө мындай бир баягы үлбүрөгөн аксакал экен, инсульт болуптур. Баарыбыздын аксакал аталарыбыз, чоң аталарыбыз бар. Ошондой немесин көрүп, анан жанагы башынан өткөн кайгысын, жана жасаган немелердин баардыгын, андан кийин бир дагы кыңк деп чыгып кыйкырып өкүрүп, тиги Ташиев антиминти, антиш керек, минтиш керек деп кыйкырып өкүрүп, ызы чуу салбагандарын баардыгын көрүп, анан кийин өзүм ойго алчап туруп эле өчүрүп койдум. Ушундай. Анан силерге айтарым, бул Ташиевтер бул феномен да, бул тарыхта кала турган бир өзгөчө феномен, бир өзгөчө тамга менен жазылып кала турган феномен. Ушул жерден биротоло теманы улай, Ташбаевдин темасын улай, жанагы кечинде мага 1-2 пост жазсам, жанагы бир эмеси бар, блогери бар, журналисти. Ошол билдирүү таратты. Булар жанагы СМБнын, ГКНБнын тиги пресс-релиздеринде билдирүү таратып көнүп калышкан экен да.
баягы официальный, как будто Ташиев дагы деле атка минип дагы деле ушу президент болоюн деп калгандай, же болбосо президент болуп калгандай официальный пресс-релиз тараткан. Даже президенттин пресс-службасы да антип пресс-релиз таратпайт. Алар жөнөкөй тил менен, жалпак тил менен карапайым элге түшүндүрүшөт. Анан ошентип тиги пресс-релиз таратып, өздөрүнүн эле укмуш бир көсөмүн даңазалап аткандай бир көрсөтүп атат да. Анан ошондой бир пресс-релиздер тараган. Анан ошол жерден Ташиев бир сом да жеген эмес, бир топчу да алган эмес деп билдирүү таратыптыр. Анан ошол жерден мен бир сом да жеген эмес, топчу да алган эмес, доллар жеген деп койсом, анын астынан тепкилеп жазып атат. Анан комментарийлерди карасам, бир Толкунбек Каныбеков деген бир желмоос жүрөт. Анан баракча мен Каныбек деген агасы, Раматылык агасы, ковидте каза болгон агасы бар экенин укчу элем. Анан баракчаларын карасам, чындап эле ошол кишинин баласы экен. То есть Ташиевдин бир тууган агасынын баласы Толкунбек Каныбеков деген жигит экен. Анан ашатып сөгүп, анан жакында аз калды, мен сени түйрөйм антем минтем дептир. Анан эгер ошентип жазбаса, мен анын ким экенин деле үңүлбөйт болчумун. Анан кийин чукулап, анан Толкунбек Каныбеков деп анан жазсам эле, анан кийин жайнап информациялар чыкты. Не деген информация экен десеңер, көрсө жанагы Төө Ашууда ылдый жактан астынан тешилип туннель курулмак экен 640 миллион долларга. Ошол 640 миллион долларга курула турган туннелдин курулушун ушулардын компаниялары алып алыптыр. Ошол Толкунбек Каныбеков менен немеге Сыймык Тыныбеков деген, кыскасы Ташиевдин Тыныбек деген агасынын Сыймык деген баласына, анан Каныбек деген Раматылык агасынын Толкунбек деген баласына жазылган компания ошол 640 миллион долларлык курулушту Минтранс менен келишим түзүп, Минтранста билесиңер өкүл баласы болгон да. Ал жакшы жигиттей көрүнөт, бирок ошону пайдаланып, кыскасы ошондой келишим түзүшкөн. Анан ошондой миллиондогон кирешесинен айрылып, булар жарадар аюудай өкүрүп бакырып, кыскасы ошондой бир трюктарды жасап атат. Башында булар жанагы фейктер менен каралатып, тиги өздөрү кара суу чымчык коюп отурушкан, өздөрү да фейктер менен жазышып, анан фейктерге акча төлөп, кийин алардын жазгандарына алымсынбай, анан кийин өздөрү атакага өтүп баштады, беттерин сыйрып, жанагы жок, не мешайте, пожалуйста. Анан кийин, короче, неме деген Тыныбек деген агасынын дагы бир кызы экен, Жамиля беле, по-моему. Мен чыгардым бүгүнчү. Анысы биле ашатып, кыскасы булардын баары эле богоз экен. Дей бир мындай киндиктен өйдө сүйлөгөн бирөөсү жок, же тилдери келбейби билбейм, кыскасы ушундай экен. Киндиктен өйдө сүйлөгөнгө тилдери келбейт экен, киндиктен ылдый жактарга тилдери абдан жакшы келет экен, булар абдан жакшы жазышат экен. Жаңылай Тыныбек кызы дейт, Жаңылай Тыныбек кызы. Ошол кыскасы булар үй бүлөсү менен ачык эле маскасын сыйрып, бет кабын сыйрып, бет пардасын сыйрып атакага өтө башташты. Анан буларга Кудай берип калды, жанагы Салы Ибраим Ташбаев деген аксакалды аяп, мен кайра өчүрүп койгонумду көрүп, анан кийин буларга Кудай берип калды. Ошол силерге жооп, урматтуу Facebook колдонуучулар, эми булар ар түрдүү атакаларга өтүп атышат. Мен күтөм, мен мындай нерселерди реакция деле кылбайм негизичи. Бирок кайта баягы личкаларга жазып берип, эмнеге жооп бербейсиң, ушинтип жазып атышат го, антип жазып атышат го деп скриндерин жөнөткөндөн, мен ошондон кийин анан кийин ушул нерсе боюнча жооп берип коеюн деп атайын эфир кылып атам. Булардын неме амалы 60 эшек эмес, 600 төөгө 6000 нарга жүк. Булар деген ошондой амалы түгөнбөгөн, фантазиясы түгөнбөгөн калпычылар. Үй бүлөсү менен калпычылар, уурулар, касамкорлор, анан кийин баардыгы Кудайды оозуна алат. Бирок сөгүнгө келгенде тиги киндиктен ылдый сөгүнүшөт. Жакшы сөз оозлорунан чыкпайт экен. Анткени деңгээлдер ошондой. Ташиевдин өзүнүн деле деңгээли ошондой. Аны жанагындай публиканын көзүндө неме болгон менен нар жагынан кылган иштерин көрсөң просто чочко жиркенет да. Ошон үчүн булардын болгон толгон былыктарын, чылыктарын, жанагындай коррупциялык схемаларын баарын ачыктайм. Жанагы 640 миллион долларлык проект боюнча булардын тиги жең ичинен жасаган немелерин дагы дополнительно подробно чукулап,
мен документациянын баарын чукулап нар жакпа жактан документтерди тапканга аракет кылам, болбосо жанагы расмий ачык булактардагы маалыматтарды алып чыгып эле отдельно дагы постторду кылам, потому что бул деген чоң коррупциялык схема. Ушундай коррупциялык схемаларды түзүп, өздөрүнүн чөнтөгүнө миллиондогон акчаларды байып, жанагы ишкерлерден тоноп алган акчалардын баардыгын анан ушундай жактарга жумшап, анан анын үстүнөн дагы байып, биягынан дагы акча алып, гиктин үйлөрүн куруп, жанандай облицовка таштарды, көгөрүп кеткен таштарды апарып туруп, сары таш деп апарып туруп, анан кийин каптап туруп, Токторбаев менен бирге тиги Ошто, Жалал Абадта, Баткенде урулган гиктин үйлөрүнүн баардыгына тиги таштардын казыбек, жана казыбек деген Тико минип, мен телефонум келип жулуп, мен менен жулкулдашып кеткен тиги инисинин бизнестери, анан кийин Шайырбек Ташиевдин кирпич бизнестерин баарын жүргүзүш үчүн, кыскасы булар мамлекеттин акчасын миллиардтап бөлүнгөн, жана гикке бөлүнгөн акчалардын баардыгын ар кандай жолдор менен, коррупциялык жолдор менен, таныш билиштик тиги Ташиевдин бийлигин пайдалануу жолдору менен, кыскасы чөнтөктөргө урушкан. Мунун баардыгына азыр так юридикалык баа берилбесе, келечекте юридикалык анык так баа берилет. Булар ар бир жеген тыйын үчүн кусат, ушундай өкүнүч менен кусат, ал убакытта келет. Ошондуктан биз азыр тарых үчүн, келечек үчүн болгон фактылардын баарын ачыктап коюш керек. Мен ошон үчүн жанталашып жүрөм. Ошонун баарын ачыктайын депчи. Анан жалданма, эми бул күнүнө мисалы 30 миң, 40 миң М-банкына акчаларды котортуп, анан кийин гав-гав деп үргөн немелер өздөрүн, элдин баарын өздөрүндөй ойлойт. Ошондой. Анан тиги ар кимге байлап атат, эми тигил төлөп атат, бул төлөп атат. Анысы камалып кетти, эми үнү чыкпай калат деди эле. Анысы деле болгон жок, мунусу деле болгон жок. Америкада жатып алып тиги кыйын болуп атасың, келбейсиңби деди эле. Келдим бул жака, экзаменге тапшырганы келгем. Ошо менен бул жака келдим, Бишкекте эфир кылдым, Ошто эфир кылдым, Жалал Абадка барып, Барпыга чейин бардым, Жонуп паркка чейин бардым, Ташиевдердин үйлөрүнүн жанына чейин бардым, баарын тартып көрсөттүм. Дагы силерге эмне керек? Бардык жактан утулуп атасыңар. Бардык жактан утулуп, нервиңер кашайып, эмне фантазия ойлоп табарыңарды билбей, мен илгерки бир скриндеримди таап алып, ошолорду кайта жайылтып көрдүңөр, ага реакция кылган жокмун. Андан кийин болгон толгон, кыскасы тиги комментарийлердин баарын жазып атасыңар. Эми мындайда Нурсултан Назарбаев айткан, саясатчынын терisi калың болуш керек депчи. Мен эми өзүм саясатчы деп эсептебейм, бирок мен публикада чыгып жүргөн адаммын да. Публикада мондай бир тирештерди кылгандан кийин сага ар кандай нападениялар болот. Мен туугандарыма, жакындарым баарын айтам, апама, бала чакамдын баардыгын айтам. Эч качан да анандай мен жөнүндө немелерди, публикацияларды карабагыла, көрбөгүлө, потому что там одни враги. Короче, реакция кылбагыла деп аларга айтам да. Ошон үчүн алар да реакция кылышпайт, алар дагы переживать этпейт. Мен бардык нерсеге даярмын. Ошон үчүн булардын күчү жерлеринин баары күйүп, чычалап, нерв болуп, эмне кыларын билбей, айласын таап, ар кандай айламалдарды кылып, каралап, колдорунан келген нерселердин баарын кылып атат. Анан кийин этегинде заключение катары мен силерге айта турган бир сөз. Ташиев жөнүндө, Камчыбек Ташиевди сүрөтүн тиги президент менен кол алышып түшкөн жанагы лже генералский формасын кийип алып, тиги бул киши неме да, больнойрак да, баягы ошо формасын баардык жерде ошо формасын кийгенди жакшы көрөт өзү. Анан ал жерден кийип алып, анан президент менен кол алышкан сүрөтүн алып чыгып алып туруп, эки дос деп эле баягы эски теманы, эски илгерки тиги ГКНБдагы достошуп жүргөн, иштеп жүргөн, ишениминде кирип жүргөн кезиндеги сүрөтүн алып чыгып алып эле, анан эки дос деп эле баягы тиги урматтуу президентибиз менен Камчыбек Кыдыршаевич генералыбыз мындай кылды, андай кылды деп тиги калпчындын баарын токуп, эски жомоктордун баарын токуп, өздөрүн өздөрү алдап атат. На самом деле Садыр Жапаров президент, ал иштеп атат, өзүнүн ишин улантып атат. Ал эми неме Камчыбек Ташиевиңер болсо, ал подсудимый. Официально бүгүнкү күндө подсудимый, потому что ал кылмыш кылган. Кылмыш кылып, переворот кыла бере жастап, өзүн ошол кызматка алып келип болгон полномочиянын баарын берип, мына иштегиле, мамлекетке кызмат кылгыла деп берген аманаттын баардыгын
тескери пайдаланып, коррупция кылып, андан тышкары ошого тойбой, мен президент болом деп, бийликти алам деп жулунуп, ошентип анан кийин этегинде ашмалтайы чыгып, шермендеси чыгып, өзү болсо баарын кидайт этип, 75 аксакалдын баарын кидайт этип, урматтуу кадыр барктуу аксакалдардын баарын алдап соолоп кол кайдырып, анан кийин кидайт этип, тегерегиндеги жанындагы пиарщиктердин баардыгын кидайт этип, андан тышкары жанагы эмелердин баардыгын тиги жанагы камалган аксакалдардын баарын кидайт этип, 5-6 камалда саясатчыларды кидайт этип, өзүнүн командасында иштеп жүргөндөрдүн баарын кидайт этип, Таймурасы менен Шайырбегин коргоп, азыр шүмшүйүп отурат. И соттолуп атат. Силердин Ташиевиңердин болгон кейпи ушул. Не мечтайте вообще. Садыр Жапаров, возможно, ал дос катары, адам катары кечиргендир. Бирок деген анын мамлекеттин алдына жасаган кылмыштарын ал кечире албайт. Ал киши кечире албайт. Аны өзү жакшы билет. Ошондуктан сот болуп атат. Возможно, смягчение, жумшартуу, кичине мындай бир кандай десем, адамгерчилик сапатын көрсөтүп аткандыр. Бирок деген бул это не значит, что ал кылмыштарына жооп бербейт дегенде. Ал обязательно жооп берет. И жооп берип атат бүгүнкү күндө. Ташиев подсудимый, соттоло турган адам, потому что күнөөсү далилденген. Ал эми Садыр Жапаров президент, экөөнү бир катарга койбогула. Экөө давно уже они разошлись по вине Ташиева. Мен силерге мындай түшүнбөсөңөр, орусча айтайынчы, кыргызча түшүнбөсөңөр. Ошол урматтуу Facebook колдонуучулар, ушинтип күндө азыр ушундай бир желаниям келип атат. Бир мурда тиги 5-6 күндө бир эфир кылып койчум, баягы тийишпей эле коеюнчу деп ушинтип калдым эле. Акыркы кездерде уже желаниям кайра ойгонду. Бир күндө 2ден видео обращение кылып турам. Болгон фактылардын баарын чыгарам. Силер болсо тиги личкага ошондой булардын дагы калган кандай былыкчылыктары бар, ошолорду жөнөтөргүлө. Документтер болсо жөнөтөргүлө. Бардыгын чыгарабыз, короче. Аяма жок, потому что уурлардын орду түрмөдө, кылмышкердин касамкорлордун өзүнүн элин тоноп, эки жүздүү саясат жүргүзгөн касамкорлордун орду түрмөдө, Ташиевке окшогондордун. Ошон үчүн аямай жок, урушта туруш жок, и болгон фактылардын баарын ачыкка чыгарабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.